Устаз, жашым 29-да. Мындан 3 жыл мурун оң өпкөмдү оорунун себебинен врачтар алып салышкан. Сол өпкөм эле бар. 3-чү топтогу майыпмын. Буга чейин врачтардын сунушу боюнча орозо кармаган эмесмин. Ушул боюнча түшүндүрүп кетиңизчи. Орозону мага кармаган абзелби? Врачтар менен кеңешиңиз. Эгерде кармасаңыз андай зыян болбосо, мисалы кармап алар, бирок ал врач дагы кичине бир имандуу врач болсун да, кичине динди дагы түшүнгөн. Себеп азыр мисалы бир өпкөм менен мен мындан билбейт экенмин. Оорулууга шариятта эч кандай милдет берген эмес. Оорулууларга милдеттеби берген эмес. Ооруп аткан адамга мейли кармабай эле койсун. Шариятыбыз, ислам дини туугандар, бир адамды аткара албаганды аткартып мажбурлай турган дин эмес да. Ушундай кереметтүү, касиеттүү дин. Бирок мен жеке өзүмдүн оюм менен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Суму тасиху". Орозо кармап жүргүлө, ден соолукта болосуңар деген да. Орозонун эрежеси менен туура кармасак, сөзсүз пайгамбардын сөзү эки болбойт да. Анын үчүн кандай туура кармап? Сиз эрте эле саат 1-2-3-тө жеп албай, саарлыкка жакыныраак 5 мүнөт калганда жакшылап ошого чейин жеп келиңиз. Курсаңызды тойгозуп, жакшына дарыңызды ичиңиз, суусундукту көбүрөөк, муздак суудан этияттаңыз, жакшылап жеп туруп, Алладан анан дуа кылыңыз. 5 мүнөт калганда оозду жаптыңыз дагы 5 мүнөт дуа кылыңыз. Багымдаттын убактысы кирди, мүмкүнчүлүгүңүз болсо, мечитке, болбосо үйдө деле ооруп атасызбы? Фарызды окуп туруп, анан кичи зикир дуа кылыңыз, болбосо жатыңыз, эс алыңыз. Түштө бир жакшылап уктаңыз. Бир 2 саат жакшынакай уктаңыз. Ооз ачаардан бир жарым саат мурда жакшылап дагы дуа кылыңыз. Өзүңүздү кичине алаксытыңыз. Кайра эле курсагым ачты каршы деп ойлой бербей, кичине нары бери басып, алаксып, зикир дуа менен, башкалар менен жакшы сөз менен, таалим, илимге катышып дегендей. Бир көз коркок кол батыр. Кудай кааласа иншалла жакшы болуп кетесиз. Көп адамдарды көргөнбүз тажрыйбабызда, оорулуулар орозонун өзгөчө Рамазандын орозосунун касиети менен ышып табышкан да. Кудай кааласа. Көз коркок кол батыр таксырлар. Жакшынакай эле эме кылыш керек. Анан кошумча айтайын, эгерде таптакыр чыдай албай кыйналып башыңыз тегерен жана башка ушул окшондор эме болуп кетсе, мисалычы, мейли анда ачып алыңыз. Оорулуусуз, просто өзүңүз карап көрдүңүз, кандай мүмкүнчүлүк бар экенби деп. Мени ойлондурганы аскер маселеси. Сурайын дегеним, азыр студентмин, жакында окууну бүтөм. Аскерге баруу милдетпи? Тааныштарым айтышат, текке кеткен 1 жыл деп. Таптакыр барбай койсо кандай болот? Бирок динибизде ата мекенди коргоого чоң мааниси берет эмеспи? Же кызмат десе сөзсүз эле автомат көтөрүп 1 жыл жүрүү шарт эмеспи? Сиздин кеңешиңизге муктажмын, Алла разы болсун. Мына текке кеткен 1 жыл деген таптакыр туура эмес да. Аскерлик текке кеткен 1 жыл болбойт. Ал жер тарбия. Сөзүңүз айткандай сөзсүз эле автомат көтөрүп эле бир жерде атып эле согушуп эле андай эмес. Эрте менен туруп, жалпы эл менен, коомчулук менен, өз теңдүүлөрүң менен жакшы кызмат кылып, бир кыш койсоң дагы, бир жерге барып бир нерсени көтөрсөң да, мурда сурайбат дегендер болчу эле го. Азыр жүгүрсөңүз канча ден соолукка, бардык жагынан. Эртеги жаман айтпай жакшы жок таксырлар. Биз эч качан согушту эңсебешибиз керек. Бирок тынчтыкты каалайсыңбы, согушка даяр бол дейт да. Сөз бар го? Тынчтыкты кааласаң, согушка даяр бол. Адамдын душманы адам. Жашырганын кереги жок. Мамлекеттер бүгүн көрө албайт. Ушундай бир доор, ушундай бир бузукулук эми кимирет кыяматка жакындап баратабы кандай? Ошон үчүн мен жеке оюм айтат элем, бардыгыңыздар өзүңөр дагы, башкаларга дагы, балдарга дагы аскерге барганга айтайлы. Үгүттөйлү, кадимкидейле 1 жыл жакшы служба кылып келсин, кызмат кылып келсин. Бирок ал жакта дагы иншалла мына аскерлер бар го, командирлер, Кудай кааласа мүмкүнчүлүктөрдү түзүп берсе, кандай кылып түзүп берсе, илим жагынан, ден соолук жагынан, ынтымак жагынан, дедовщина, медовщина деген вообще жок кылыш керек. Көбү эмне үчүн барбайт мына? Дедовщина бар экен, баласы ошол жерде келеси болуп калат, инвалид болуп калат, же качат, асыл болот мындай деп
мынандай бир чындап эле айтканда бул айвандык да. Мындай эле айтып коеюн бул. Ал о мурдагы ал мусулман эместердин түшүнүк пикирин алып таштаң элки. Андай жок дидавшина медавшина. А жерде ынтымак биримдүүлүк. Бул жерде мамлекеттин коопсуздугу, мамлекетибиздин тынчтыгы, ошол деди мисалы чек ара маселеси канча турат? А чек араны ким? Периште келип салып береби? Биз өзүбүз тартышыбыз керек ошол жерде. Ошол жерге бир мык, туурабы? Бир турба койсоңуз да сиз коесуз, анан ким коет? Анан каяктан кишилерди табасың азыр? Акчаны бирөөнө жардам берсең эле акча сурайт азыр. Ушунча машалла жаштар карап туруп ошолор мындай күч, живой күч да болчу. Ушу менен иншалла канча деген иштердин баардыгын кылып салса болот. Канча деген эме жакшылыктарды, канча деген курулуштарды куруп салса болот. Окууларды, убакыттарын текке кетирбей, ушундай стратегический план түзсө, биздин балдарыбыз дагы мисалы 1 жылга барганда пайда алып келсин да. Ден соолугу чыгарып келсин, жакшынакай болуп, согуштун баардык ыкмаларын үйрөнүп келсин. Жүгүргөндү, көтөргөндү, сууга чаба курганды, атканды дагы баардык немелери бар да эмичи? Этияттанган коргонуу керек да, Коргонбосоң кандай? Коргонуу фарыз туксан. Бизге мен дайыма айтып жүрөм, бирөөнүн бир карыш жери кереги жок. Бирок ошол эле кезде биз өзүбүздүн бир карыш жерибизди бербейбиз таксыр. Буну дагы мындай кылалы. Бул жагы да керек да. Анан качан анан ким барат анан? Бардыгы мынантип отурса, эмне деди мынау? Текке кеткен 1 жыл деп отурса. Текке кеткен 1 жыл. Ама мына жакта эмне кылып атат? Эмне кылып атат мына жакта азыр? Текке кетпей. 1 жыл мына 1 жыл телефонду кармап, ар кимди ушактап, карикатураларын жазып, неде поделицада бир балакат, салакат, лайктар ушулардын бардыгына. Мынабы текке кеткен мынабы. Буну ташташ керек да, 1 жыл ошол жакка барыш керек мына. Ибадатыңды кыл, Кураныңды оку, зикириңди кыл, чыныгы күчтүн ашкыла. Дедавшинаңбы, берки новичок жакын барганбы, күчтүн ашкыла. Ошол жерде кармашсын, күрөшсүн, кандай деди? Жүгүрсүн, көтөрсүн. Мусулман, күчтүү мусулман пайгамбарыбыз айтканга. Күчтүү мусулман алсыз мусулмандан жакшыраак жана сүйкүмдүүрөөк Алланын алдында. Мына, каяктан анан чындайт анан? Саарлап муздак сууга жуунсын, ысыкка, суукка чыдасын. Ар кандай немелерден бар. Аллаху акбар. Ла иляха иллаллах. Мен 19 жаштамын. Мен фазаил, амал, тажвид жана башка китептерин окуйм. Бирок жарым саат сайын эле даарат сына берет. Жел чыгат. Даарат алгандан кийин жел чыкса, улантып окуй берсем болобу? Же кайра даарат аламынбы? Рахмат. Же окуй берсеңиз болот мына амалдарды. Албетте караңыз, Кур'андын өзүн окуй берсеңиз болот. Кур'анды дааратсыз кармасаңыз болбойт. Эки бөлөк. Мисалы дааратыңыз жок, Кур'ан окуй бериңиз, тажвид окуй бериңиз, китептерди кармап мына фазай булар Кур'ан эмес да. Окуй бериңиз булар тарых жана башка диний китептерди. Бул Кур'андын өзү гана. Ошону кармасаңыз болбойт да. Кол тийгизип кармасаңыз болбойт. Макулбу? Себеп деген ага даарат керек. А так мисалы бул үзүрлүү жарым сааттан кайра даарат алып, суу өткөрүп же убакыт өткөрүп андай болуп калышы мүмкүн. Ошол учурлардан намаздан алдын даарат алып намаз окуп алыңыз, а калгандары болсо окуй берсеңиз болот. Устаз, мен официант болуп иштейм. Рамазан айында иш жакшы болот деп жатышат. Орозодо мен иштесем таравих, шам, куптан намазын окуй албай калат экенмин. Мага кеңешиңизди берекетсеңиз, Алла разы болсун сизден. Кудайга шүгүр, алхамдулилля, акыркы жылдары ушундай бир кубана турган чөйрө Бишкекте, Кыргызстанда түзүлүп атат да. Көбү маршруткадан бекер алып барып атат. Анча-мынчалар дагы бир колунан келген жакшылыктарын кылып атат. Көчө-жөгө чыга калып, бир жарым саат калганда светофорлордо суу, курмалар таркаткандарды былтырлар көрүп калдык. Дайыма эптеп эле бир чөнтөктөн эптеп буну акчаны кагып алыш эмес. Кайра ушу бермейлер өтүп атабыз да. Бул жакшы да, жакшы маанай булчу. Ошосуңарда мына жерде дагы анан көбү күндүзү тамакты деле токтотуп эле шамдан кийин сый тамактар, урматтайын десе, чай ичебиз десе, орозодон кийин түшүнүп калды да. Көп кафелерде эле алхамдулилля күндүзү эми на вынос эле берип атышат мындай кылыпчы. Бул да жакшы. Үйүнө барып тамактанат. Же болбосо азыр көп шаардагы кафелер орозо учурунда ооз ачайын десең, месте жок. Азыр быйыл кандай болот, Кудай калса андан да жакшыраак болуш керек. Бирок алхамдулилля, бирок мына жердеги намаз шам каза болбосун. Мейли.
күндүзү иштеген жок, эми түндө иштеш керек, тиричилик дагы керек. Шамды окуңуз, андан кийин машалла куптанга чейин, куптанда бул таравих керек таксыр. Таравих керек. Таравих окубаса болбойт туган. Атай Кудайым ушуну атай ибадатка берген. Рамазанда кичине көзүңүзгөчү азыраак акча тапкандай сезилет. Бирок ушундай берекелүү жылда таппагандай береке табасыз. Ишенип коюң таксыр. Ошон үчүн иншалла Кудай кааласа намазды каза кылбаңыз. Калганы Кудайым буйрса бар болот. Анан мындайда бир маселе эми оор келип калса да эми айтып коеюн. Рамазан айда ден соолугу жакшы адамга тамак берүү да күнөө болуп калат. Түшүнүктүбү? Мусапыр адам болсо мейли, үйдө тамак берсек болот. Оорулуу адам болсо мейли, тамак берсе болот. Мусапыр эмес, оорулуу эмес. Ал ораза кармаш керек эле, ошого тамак берсеңиз, тиги жегендей күнөө алып атса, сиз бергендей күнөө ала бересиз. Бунуңуз көп кой. Менин бир-эки суроом бар эле. Эгер тиште пломба болсо, намазда имамдыкка өтсө болот. Бир китепте окуган элем, үзүрлүү болуп калат. Пломбасы бар адамдын даараты деп. Жана ушуга окшош эле брекет менен жана имплантация менен имамдыкка өтсө болот. Имплантация бул түшүп калган тишти ордуна, ошол жердеги жаактын сөөгүнө кадап, тиш коюу болуп калат дейт. Болот, проблема жок таксыр. Эч кыжалат болбоң. Гусулда 3 фарыз бар. Оозго суу алып, оозду чайкоо. Мурунга жана бүткүл денеде. Ошо оозго суу алып аткан, ошонун ичине кетет ал. Бул көбүнчө мындай деп атат да, дагы баягы жумушкалан кырыз дегендер. Тишти алып, ошол жерде гусул болбой калды, анан тагып койду, гусул ошол жерден калды, кийин деп ушуп бир кумурсканы пилгылат да. Канча айтса деле. Ошо шектенбей эле бардыгы жакшы. Оозго суу алдыңыз, бүттү. Ата-энелерибиз биз жөнүндө көп уайым тартып, ойлоно берет. Үй куруп берүүм керек, үйлөшүм керек деп ойлонуп катуу киришип алышат. Ушул максатка биз айтабыз, өзүбүз буйрса үй куруп алабыз. Сиздер көбүрөөк ибадат менен алек болуңуздар. Биз сиздерди ибадаттан тосуп койбойлу деп айтабыз. Өмүр кыска, ушул өмүрдө туура пайдаланып калалы деп аракет кылабыз. Сиз да жалпы ата-энелерге жана балдарга ушул маселени айтып койсоңуз, ата-энелерибиздин өкүнүчтүү жери фарз ибадаттар калып кетип жатат. Жакшы маселе. Таксырлар, мурунку заманда адамдар эрте үйлөнөт эле, эрте турмушка чыгат эле. 20-нын тегерегинде эле. 40-ка келгенде баласы деле өзү менен чогуу-чоңоюп эле күрөк, балта, балканын бардыгын колуна алып калат эле. 40-тан кийин ата бүттү. Ал биринчи сапта отурчу ал дайыма. Ахиретке даярдануу. 40-ка чейин көтөрүлөт, 40-тан кийин түшүү уже. Барды күч да ошондой эле. 40-ка чейин секирген азыр 50-нү секиртип көрдүң анан. 60-ты секиртип көрчү, секиребей. Ал 30-дагы, 20-дагы секирген ал бөлөк ал. Ал турник ойногонуң, ал качканың, ойлонбой наргы лотоктон секирген ал совсем бөлөк ал. Азыр мисалы андай жерде таянып турган учур азыр. Анча-мунчалар эле болуп калышы мүмкүн эми. Сейрек ал. Так, 40-тан кийинчи алар эмне кылат эле? Ахиретке даярдануу менен эле алек болчу экен да. Болду аксакалдык деп. Азыр 60-70-те деле ойлонбой атпайбы? Кайра эле дүйнөнүн аркасынан, мурда ошондой экен. Ошон үчүн сиз туура айттыңыз, мына балдар дагы өздөрү аракет кылып, ата-энеге, бирок ата-эне экен, ушу балам тынып калса экен, кичине үйлүү болуп калса экен деп дайыма пикир кылам. Эгер анын колунан тез эле ала турган болсок, биз өзүбүз алар акырын бошобой эле калат. Аларды сыйлап, урматтап, аларды бакканга өтүш керек да. Дагы эле алардын желкесине минип алып эле тапканын жеп пенсиясын күтүп отура бербей. Уже колго акыл эс баруу, иштеш керек. Ар ким өзүнүн убагында мээнет болот да. Мен машинаны ижарага берсем, анан аны бир тууганым карап, андан ижаранын акчасын алып
контролдойт. Ошол тапкан кирешени экөөбүз тең бөлсөк болобу? Дээли эле ушундай ижарага берсе шарият боюнча болот. Сиз ижарага берип атасыз, бирок дайыма контролдогонго сиздин убактыңыз жок. Ошол бирөөнү жооптуу кылып койгонсуз, вакил деп коет муну. Ага машалла келишим менен канча акчаны бөлүп бергенсиз. Ал мейли, ал контролдосун дагы өзүнүн акчасын берсин, сизге дагы берсин. Мисалы карадыңыз, ошо ижараны жакшынакай сен карагын, 20% сеники, же 30 меники, 70 меники. Же болбосо айлык берип койсоңуз деле болот, сага мынча деп, ижаранын баардыгын өзүңүз ала бериң. Нисап өлчөмүнө жетпеген акчам бар. Эле былтыр. Быйыл да былтыркыга окшош суммада ошол эле акча бар. Чын ниеттен зекет берсе болобу? Былтыр ниет кылып берген элек. Берип койсо болобу зекетте ниет кылып дейт. Туугандар мындай. Зекеттечи биринчи 85 грамм алтынга бүгүнкү күнү азыр Алымдар кеңеши чечим чыгарды. 280.500 сом. Эми алтын кымбаттап арзандап турат да. Былтыр анча эмес эле 249 эле. Быйыл 280.500 сомго чыктыбы? Ошого кимдики акчасы жетсе, ошого зекет фарыз болот. А силердики зекет фарыз эмес, бул садаканын соогу кете берет. Зекет фарыз болгондон кийин, алга ал акчага 1 жыл айланыш керек. 1 жыл айланыш керек. 1 жыл ошол акча турса, андан кийин ошо 40тан 1-ин берүү милдеттүү фарыз болот. Бербей койсо күнөөкөр болот. Сором, Насаат медиа тиркемесинин Москва шаарында иштөөсү боюнча Насаат медиа тиркемесиндеги намаз убакыттары, багымдаттын кирүү, асыр жана куптан намаздардын убактысы айырмаланат. Ошондо 2 бөлөк убакыт болуп калса, мечитте болгон учурубузда Насаат медианын убагы боюнча намаз окуйбузбу, же Москванын өзүнүн тиркемесинин убагы мененби? Бул айырма Рамазан айында ооз бекитүү убагында 2 түрдүү ойду жаратты эле былтыр. Ошого кайсыл тиркемеден карасак дурус болот? Мындай кылыңыздар. Москвада турасызбы? Москвада ошол жерде центральный мечитте өзүнүн татар туугандар муфтияттан чыгарган немеси бар. Макулбу? Ошолорго карап туруп, алды Кыргызстанга Бишкекке салыштырып агыла. Ал жерде жума намазда кээде имамдардын алдын өтүп кеткен учур болуп калат. Эми ал жерде бир топ өкүмдөр бизге окшобойт. Макулбу? Москваныкы бөлөк. Ошон үчүн Москванын тиркемесин карагыла жерде.